Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эмесе ошентип биздин 2014-жылкы жаңы сезонго арналган жана Нооруз майрамына арналган улуттук ат оюндар майрамы башталды. Көкбөрү боюнча мелдештин биринчи күндөгү биринчи оюну Таластын эки командасы Датка Талас жана Талас командалары силердин алдыңарда бүгүнкү мелдешти ачып беришет. Биринчи оюнда мына эки Талас командасы кызыл формачан жигиттер биздин Таластык жигиттерде Датка командасы Жумабаев Замир баштаган биринчи номерде, экинчи номер Егенбердиев Атайбек, үчүнчү Мурзалиев Чубак, төртүнчү номерде Райкан уулу Баатыр, Исраилов Тимур бешинчи номерде, Кенжебаев Талгат алтынчы номерде, Акбаралиев Кеке жетинчи номерде, сегизинчи Бейшебаев Мурат, тогузунчу Алтымышев Марат, 10-чу Талантулу Адилет, 11-чи Шаршембаев Минур жана Шаршембаев Муса 12-чи номерде. Команданын жетекчиси Сатыбалдиев Алым Кул, команданын машыктоочусу Турдубаев Амангелди. Бул кызыл формачан Таластын Датка командасы. Ал эми биздин алдыбызда өтүп аткан бул жашыл футболкачан, көк футболкачан Талас командасы. Изабаев Кубаныч биринчи номерде, Шерипбеков Урмат экинчи, үчүнчү Кыбыраев Улан, төртүнчү Койгелдиев Марлис, бешинчи Майтыков Максат, алтынчы Орозбаев Жоки, Ешиев Карпбек жетинчи номерде, сегизинчи Жапакей Бактияр, тогузунчу Кожогулу Алтынбек, 10-чу Раушан уулу Урмат, 11-чи Сүйүнбаев Айдин жана Анарбек уулу Сейитбек 12-чи номерде. Команданын машыктоочусу Тазабеков Ислам, команданын жетекчиси Талас областынын Көкбөрү федерациясынын президенти Бегалиев Талас. Мен бул балдарга ийгилик каалап коелук. Бөөдөгү ышыктан тышкары эрежени бузбай кызыктуу оюн куруп беришсин. Бул биздин биринчи оюнубуз. Урматтуу көрөрмандар, баардыгыңыздарды келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Сиздердин алдыңыздарда улуттук оюндарды өнүктүрүү борбору Кыргыз Республикасынын жана Көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулган Көкбөрү боюнча мелдештин алгачкы биринчи оюну Талас жана Датка командалары. Мына кызыл формачан Датка командасы, биздин оң жагыбызда, сол жагыбызда Талас командалары азыр кызыктуу оюн куруп берет деп ойлойбуз. Бул эки команда Таласта жакында эле өткөн Талас жергесинде өткөн Талас областтык губернатордун кубогунда финалга чыккан эки команда биринчи, экинчи орунду ээледи. Демек, Талас областындагы эки күчтүү команда келип, мына ар дайым ушул биздин борбордогу Ак Кула ат майданында болгон чоң мелдештерде катышып келишет көп жылдардан бери. Кеттик эмесе эсеп 0-0 Талас Датка. Бүгүнкү турнирдин ачылышы Датка менен Талас командалары. Булар биздин биринчи группадагы командалар. Урматтуу көрөрмандар, ар бир группада 3төн команда бар. Бардыгы 12 команда мелдешке катышып атат. Кудай буйруса жеңүүчүнү биз 21 мартта Нооруз күнү аныктайбыз. Ал эми бүгүн 16 март оюнубуз башталды. Кудай буйруса Датка командасы биринчи болуп улакты жерден көтөрдү. 8-чи номерде Бейшебаев Мурат, 9-чу номер биринчи чабуул. Эң ыңгайлуу учур болду эле, жакшы эле өнөктөрдө жардам берип. Эгерде бул Булит сыяктуу так аткарганда, албетте Датка командасы алдыга чыкмак. Алар улакты сала албагандай эми мына кандай болорун дейбиз. Бул командадан көрөлүк. Ошентип мына көрдүңүздөр, Датка командасында биринчи улакты бүгүнкү мелдеште эсепти ачкан Орозбаев Жоки болду. Жоки Орозбаев, Ай Сары деген өзүнүн сары аты менен кашкаты, ак жалаты. Таластын Талас командасы алдыга чыкты. 1-0 урматтуу көрөрмандар. Ошентип бүгүнкү 16 марттагы биринчи оюнубуз 2014-жылдагы Нооруз майрамына карата өткөн турнирдин алгачкы оюну, алгачкы голу тайгазанга түштү. Ал улактын автору Жоки Орозбаев. Жоки Орозбаев 86-жылы туулган 6-чы номердеги оюнчу. Ошентип азыр эми эсеп 1-0 оюнду улантабыз. Көк футболкачан биздин Талас командасы жана Датка командасы деп айтайлык. Датка командасы жаңы келген көрөрмандарга дээрдик бардык эле көрөрмандар мүмкүн бул кайсы команда деп жүрбөсүн. Бул Ойгайың деген команданы билесиздер.
Бул жерде өнөгүн көрдүңүздөр. Өнөк бири-бирин койгулап жүрөт Талас командасында дегенде Сейитбек окшойт ал. Номери жок. Уламдан улам ар жактан бер жактан чыга калып Датка командасынын оюнчу атаандаштарын өзлөрүнүкүн кошо койгулап ургулап жүргөн бул Сейитбек экен. Улак ортого ташталыш керек азыр эми. Жекеме жеке. Ошентип урматтуу көрөрмандар, мен силерге бүгүнкү мелдештин катышуучулары менен тааныштырып өтөйүн. Бардык командалар менен Норус 14 турнирине 12 команда катышып атат. Бардыгы жеңүүчүлөр, финалисттер 21 март күнү ойношот. Командаларыбыз 4 подгруппага, 4 топко бөлүнүп, 3төн ойной турган болушту. Биринчи группанын ичинде ушул 2 команда жана ГУД Бишкек командасы бар. ГУД командасы бүгүн эс алып атат. Ал эми мына бүгүн бизде биринчи группадагы Датка жана Талас командаларынын оюнуна биз көңүл буруудабыз. Мындан тышкары экинчи группада Асылбаш Сокулук командасы, ошондой эле Кара Балта жана Бөрүлү командалары экинчи топко бөлүндү. Үчүнчү группада Тынай, Токмок, Ысык көл, Суу Самыр командалары бар. Жана 4-чү группада Достук, биздин Ош Достук командасы, Көкжал, Аламүдүн жана Кабылан, Ысык көл командалары. Ошентип 12 команда 4 топко бөлүнүп ойноп атышат. Жеңүүчүлөр жана айтып кеттим, мына 5 күндүн ичинде 21 Норуска чейин, майрамына чейин ойнойбуз. Кезектеги улак Тайгазанга түштү. Көрдүңүздөр, бул Шерипбеков Урмат. Шерипбеков Урмат экинчи номердеги биздин Талас командабыздын, Кыргызстан курама командасынын мүчөсү болуп көп жылдардан бери Кыргыздын намысын коргоп жүргөн жигит Урмат Шерипбеков экинчи улакты Тайгазанга салды. Бул оюндун 4-мүнутасы. 2-0. Эми бул эки команда бири-бирин 5 колдой билишет. Талас жергесинде ар дайым бардык мелдештерде чогуу ойноп жүргөн угуп жүрөбүз. Областтын биринчилиги 9-майда өтөт, өзүңүздөр билгендей жыл сайын. Мына Бишкектеги турнирге да катышып жүрүшөт. Быйыл Ойгайын командасы жаңы ат менен, Датка деген ат менен чыккан экен. Улакты жерден көтөрүп аткан дагы эле бул Атайбек Эгембердиев. Бул Датка командасынын эң мыкты улакчысы, тажрыйбалуу оюнчусу, эң аксакалы. Бул жерде 39 жашка толот быйыл. Атайбек Эгембердиев. Анын жанында атаандаштары улакты кубалап жүргөн Майтыков Максат бар экен, улакка жабышты. Эшиев Карпбекти көрүп турабыз. 10 номерде Урмат Раушан уулу. Ошондой эле дагы улакчылардан биздин Кубанычбек Изабаев чыкты. Команданын капитаны. Ылдамдыкты көрүп атасыздар. Оюндун жүрүшүндө Талас командаларынын аттары ар дайым мыкты болгонун билебиз. Талас командасын дээрлик мурда Ынтымак командасы болуп келген. Ынтымак учурунда Кыргыз Республикасынын чемпиону болуп, 2004-жылкы Кыргыз улуттук оюндар спартакиадасынын жеңүүчүсү болгон. Бул биздин атактуу Ынтымак командадан чыккан, ошонун негизин түзгөн оюнчуларыбыз да бар. Азыр эми булар Талас деп, жалпы Талас областынын намысын коргогон эң күчтүү команда. Булар өзүнчө курама болуп чыккан команда арасында, жана айттым, бизден Чүйөрөнөн барган дагы бир оюнчу бар. Мыкты аттары менен келишкен. Демөөрчүлөрү бул командага быйыл акча чогултуп, жеке демөөрчүлөр өздөрү ушинтип ар бир Таластын кулуну колунан келген жардам берип сүрөп отурат. Биздин ат майданда материалдык, акчалай жардам берген демөөрчүлөр колунан келген жардам кылышты. Айта берсек 5 мыкты күчтүү аттарды сатып берген деп угуп атабыз. Демек бул команданын келечеги кең, ушундай демөөрчүлөр көбөйө берсин. Жетекчи Талас Бегалиев алдыда бул команда чоң максаттарды койгон. Месе чамдагыла жигиттер, көрөлүк. Силерге ийгилик каалайбыз. Эки оюнуңарга, эки команданын оюндары кимиңер утсаңар да күчтүүңөр уткула, күчтүүлөр жеңсин. Мыктылар финалга чейин жетип чемпион болсун демекчибиз. Улак ортодо кайрадан көрдүңүздөр. Мынакей биздин Датка командасынын аты дагы ортодо оңой эмес экен. Буякта Ахиллес деген ат менен Алтынбек Кожогулов. Улакка жетпей атат 12 номерде Шаршембаев Муса деген жигит. Муса Алтын Сары деген аты экен, минген аты.
Musa ortada ulaqtı yendi. Altınbek Qojoğlu'dan dağı artıqçı qılıp atқан demek. Bu baladan dağı mıqtı ulaqçı görünет. Datka komandası Çavulda. Musa Şarşembayev. Bu komandada 2-1 tuğan oynap atat. Şarşembayev Minur jana Şarşembayev Musa degen jigitler 11-12 nomerdegi oyuncular. Datka komandası Çavulda. Aba rayын görüp turasыздар kандай ыңгайлуу балдар үчүн ойногонго өтө ысык эмес, суук эмес, оюн талаасы дагы мындай тобошук кургап калган. Тек гана балдар ойноп өзлөрүнүн чеберчилигин көрсөтүш керек. Жекеме жеке аут. Ортодогу калыс бул Асан Бектурганов. Асан Бектурганов. Jekeme jeke. Jökü Orozbayev çıkıp atat. Talas komandasında altın sarısı menen anın atandaşı Kadir görüyoruz. Datka komandasından kimisi çıkar eken? Musa. Yok Zamir. Zamir, Cumabayev Zamir. Yeki Sarat da Kulaat. Jökünün atın gördüğünüzler ay sarısı menen Jökü Orozbayev. Gördüğünüz gibi Jökünün mingen atı. Yaş oyuncu komandanın liderinin biri, en mıқты oyuncuların lideri dep aytsak bolat. Tajriba топтоп Кыргыз Республикасынын чемпиону да болду. Улуттук оюндар спартакиадасында Манас оюндарын уткан. El aralık turnirde de jengen oyuncu Jökü Orozbayev былтыркы Азия чемпионатынын birinci açık чемпионатында finalistte finalga çıkan Jökü Orozbayev. Jökü Orozbayev 27 yaşta. Kadremi Datka komandası olaqtı julup aldı. Akbaraliyev Keke. Keke degen jigit da bul komandasынын mıқты oyuncuların biri. Tajribalı oyuncusu Keke. Özünün önöktörü menen Çavulga çıkıp barат. Adır görөбүz sarı at menen Zamir. Zamirge ulak diyen jok. Bul jerde gördüğünüzler tizginden alıp önögü Zamir Keke'ni Taygazan'ga kayradan sürüp barata tavutga çıkarбай. Bul jerde bular janagı özünün talastık komandalarının özüne gana tiyешeli ыкмасы бар. Tizginden alıp süyrömöy önöktörün kayсы учурда жардамы тиет, кайсы учурда жардамы тийбей калабы, муну айтуу кыйын, бирок ушундай болсо да ар дайым ушундай балдар тизгинден алып улак менен Тайгазанга жетүүгө аракет кылышат. Кадыр Jökü кайрадан жулуп алган окшойт улакты Jökü Orozbayev. Мына эми өзүнүн күлүк аты менен алмак салмак көрдүңүздөр, эки сарат Zamir менен Jökü улакты алмак салмак биринден бири жулуп oyun көрсөтүп атышат. Ортодо улак кадыр көрөбүз 3-чү номерде Мырзалиев Чубак деген жигит. Чубак деген жигит бул Датка командасында Şerifbekov Urmat. Şerifbekov Urmat komandanın tajribalı oyuncusu, 82-жылы туулган. Биздин эң мыкты улакчыларыбыздын бири, жана да айтып кеттим. Көп жылдардан бери ойноп, акыркы жылдары ушул катуу жаракат алып белин кокустатып алып табына келбей жүргөн. Быйыл мына өзүн минген аты дагы Рембо, өзүнө жарашып калган экен. Өзүндө көңүлү ачылып муктат менен Рембону минип Урмат жакшы оюн көрсөтүп атат бүгүнкү оюнда. Кудай буйрса, эртеңки күндөрү да Урматтын оюнун көрүп, ушул балага ошол ден соолук каалап коелук. Деңиз командабыздын бардыгына, бардык балдарыбызга чың ден соолук жана ийгилик каалайбыз. Бөөдө ырыктан тышкары жаракат албай, аман эсен үйлөрүнө кайтышсын, жеңиш менен кайтышсын деп тилемекчибиз. Улак жерде, урматтуу көрөрмандар, Муса Шаршембаев Датка командасында
жана 9-номерде Кожоğlu Алтынбек Ахиллес жана Телтору. Улакты жакшы эле көтөргөн, бирок оң жагына басарда Алтынбекти көрдүңүздөр, жетип калды. Кожоğlu Алтынбек бул карт бөрү 34 жаштагы Кожоğlu Алтынбек жана 12-номер Шаршембаев Муса бул 32 жашта. Gördüğünüzler kандай katı taymaş bolup atat. Mınakey gemisi julup keter eken. Musa 12-номерде Datka komandasında 2 mıktı oyuncu ortada öz güçsün aşıp atat. Talas komandası alıp ketти. Ulaktı Алтынбек. Жок, бер жагында дагы да болсо жабышып жүрөт. Datka komandasında Musa, анын жанында өнөгү жакында да Алтымышев Марат. Эшиев Карпбек ар жагынан Алтынбекке жардамга келиптир. Тайгасан жанына келишти. Көрөбүз кандай катуу таймаш болуп атканын байкап атасыздар. Улакты дагы да болсо Муса жулуп кетти. Азамат жигит Атайбек өткөрүп бердиби? Атайбек Егембердиев такымга басты. Акыры оңоп түздөп, эми бул бала өзүнүн өнөктөрү менен чабуулга Datka командасы. Көрдүңүздөр, чабуулдар өйдө төмөн. Салмак болуп атканын байкап атабыз. Бирок бул жерде кайрадан өнөктөрдүн жардамы жок. Атайбек токтоп алды. Эмне болор экен? 5-номерде Майтыков Максат арча торусу менен улакты жулуп алууга аракет кылууда. Талас командасына Эшиев Карпбек бар экен. Урмат Раушан уулу жүрөт. Улакка жетпей Замир Чубак деген жигиттер. Муса жана Атайбек бул Datka командасында кандай кызыктуу, андай курч мүнөздө өтүп атканын байкап турсаңыздар керек. Урматтуу көрөрмандар, бул биздин бүгүнкү күндөгү мелдештин турнирдин алгачкы оюну 2014-жылдагы эң биринчи мелдешибиз. Бул биздин Таластын 2 командасы турнирди ачып берип атат. Негизи командалардын даярдыктары мыкты экени көрүнүп турат. Атайбек Егембердиев. Oyun talasına çıkıp ketти. Улagыбыз кайрадан ортого алып келип таштайбыз. Жекеме жекке биздин 19-минутада болгон окуя. Oyun kayradan улантылат. 2-0 Talas komandası aldıda. Ortada Seyitbek Anarbek уулу Talas komandasında атаандаşын күтүп атат, кимиси чыгар экен деп. Ereje boyunca атаандаштар бетме-бет туруш керек. 9-номердеги бул Алтымышев Марат. Бирок алдырып койду улакты. Сейитбекти көрдүңүздөр, эңкейгенде эле улакка жетип, кадыр өзүнүн минген аты менен, Күлүк атты Баклан деген ат менен Тайгасанга жетип барат. Кандай кызыктуу учур. Мына жалгыз, эч кимде эле жолто болгон эмес. Шашып кетти, жашты кылып койдубу, эмнегедир мындай учурду текке кетирбей жакшы оюн көрсөтүп аткан болуптур. Бул жолу шашып кетти көрүнөт. Бул Сейитбек эч нерсе эмес. Эми чабуул кайрадан ылдыйкы Тайгасанды көздөй жөнөдү. 8-номерде Бейшебаев Мурат.
баягы эле жөкү жабышып жүрөт. Жөкү жок, Murat'ta улак. Кайрадан Murat өзүнүн өнөктөрү 7-номерде Кеке жүрөт. Майтыков Максат, Сейитбек. Мына оюн деп ушуну айтыш керек. Таластын жигиттери бири-бирин 5 колдой билишет. Алардын оюну биринчи таймда 2-0 эсебинде аяктады. Демек мен ойлойм алдыда дагы бул аттары дагы балдары дагы ачылат. Мындан кийин кичине апкарып, кичине бир сүрдөгөндөрү токтолуп, биринчи таймда бир 10 мүнөт эс алууда тактикаларын үйдөгү эле сүйлөшкөн оюндарын иреттеп, кайрадан оюнду күчөтүшөт деп ойлойм. Кимиси болсо дагы. Бирок алдыда азырынча Талас командасы алдыда. 2-0. 2-0 Талас командасы. Утуп жатат. Эки команданын минген аттары дагы жакшы экени көрүнүп турат. Ошондой болсо дагы кимиси күчтүү экени 3-таймда билинет болсо керек. Улак жерде. Жөкү Орозбаев дагы көтөрдү улакты. Бирок аутка чыгып кетти. Көрүнөт бул жерде ортодо улак кайрадан ортодон башталмакчы. Мына биздин убактыбыз да бүтүп калды, Кудай буйруса. Биринчи таймдын аягына чыктык. Ошентип мына 2-0 урматтуу көрөрмандар. Биринчи оюндан кийин, таймдан кийин Талас командасы алдыда. Ошентип бизде азыр экинчи тайм башталган турат. Талас жана Датка командалары экөө тең. Талас областынын командалары биринчи оюндун 20 мүнөттү аяктаган эместер. 2-0 эсебинде Талас командасы алдыда. Мен бир оюнчулар менен жакындан тааныштырып өтөйүн дагы. Мына бул жерде Сейитбек, Сейитбек улакты алып кадыр эмне болор экен. Бул командалар аутка чыгып жок, улакты таштап коюшту. Замир Жумабаев Датка командасынын капитаны. Карпбек Ешиев Карпбек алып алды. Эми оюн таласы да тайгазандарды алмаштырышкан. Көкбөрүчүлөр көрдүңүздөр кандай ылдамдыкта кетип баратат. Ешиев Карпбек жалгыз. Бул жерде бул бала улакты тайгазанга сала албай калды. Негизи өзүнчө эле буллит болгон. Демек бул бала буллит ыкмасын жакшы аткара албайт деп турабыз. Негизи мен да ушундай ойдо болуп турам. Деги эле мен ушул Ешиев Карпбектин чаап баратып улакты кырткан акыркы жылдары көрө элекмин. Үч каяк аттарды минет, өзү ушундай бир эр жүрөк, эч нерседен коркпогон мыкты улакчы. Мына момундай улакты алып барып салды, дагы жете албай калды көрдүңүздөр. Жага биринчи жолку улак салганы мындан да жакыныраак болгон. Жумабаев Замир Датка командасында 1-номерде, Эгембердиев Атайбек 2-номер, 3-чү Мырзалиев Чубак, 4-чү Райкан Улубатыр, Исраилов Тимур 5-номерде, 6-чы Кенжебаев Талгат, 7-чү Акбаралиев Кеке, Бешебаев Мурат 8-номер, Алтымышев Марат 9-чу, 10-чу номерде Талантуулуу Адилет, 11-чи Шаршимбаев Мюнур жана Шаршимбаев Муса 12-чи номерде. Булар биздин кызыл формачан Датка командабыз. Ал эми Талас командасы көк футболка чаң, көк форма чаң, Изабаев Кубаныч 1-чи номерде, 2-чи Шерипбеков Урмат Кыбыраев Улан 3-чү номерде, 4-чү Койгелдиев Марлис, 5-чи Майтыков Максат, Орозбаев Жоки 6-чы номер, 7-чи Ешиев Карпбек, 8-чи Жапакеев Бактияр, 9-чу Кожогулов Алтынбек, 10-чу Раушан уулу Урмат, Сүйүмбаев Айден 11-чи жана 12-чи Анарбек уулу Сейитбек. Бул биздин көк футболка чаң Талас командасы. Кадыр эми чабуулда Датка командасы болду. Көрдүңүздөр, Акбаралиев Кеке эмнегедир тайгазанга жеткенде улакты же тайгазанга салбайт же өзү такымда басып жүрө бербейт, орто жолдо түшүп калды. Ешиев Карпбек бул жолу көк ат менен көрөбүз кандай болор экен.
Ешип Карпбек бул дагы бир жолку өзүнүн экинчи жолку, үчүнчү жолку кайталоосу. Мына момундай жерге барып, мына эми эстедим. Ешип Карпбекти эми көрдүм. Мына ушундай кылып ыргытыш керек болчу. Бул биздин 3-чү улак тайгазанга түштү. Жанатан бери бир улак сол албай жинденип калган экен, кичине ыза болуп калган экен. Ешип Карпбек мыкты улакчыларыбыздын бири. Бул дагы 31 жаштагы оюнчу. 31 жаштагы оюнчу Вулкан. 30 жаштагы оюнчу мына быйыл 31ге толот. Минген аты Вулкан. Эгерде ошол ат болсо, көк аты 3-0. 3-0 Талас командасы алдыда. Бул экинчи таймдын 3-чү минутасы Ешип Карпбек команданын мыкты оюнчулары. Негизи Талас жигиттеринин бардыгы тең эле ат жалында ойногон мыкты улакчылар. Тек гана булар ар кайсы командаларда ойноп жүргөн. Быйыл Кудай буйрса ушул Талас командасы бардык байгелерге талапкер, мыкты оюндарды көрсөтөт деген ишеничтебиз, ойдобуз. Булардын даярдыгы да мыкты экени көрүнүп турат. 10-чу номерде талант уулу Адилет. Адилет деген жаш жигит, мынакей биз жаңы баланы да көрөбүз. Адилет деген бала көрдүңүздөр 21 жаштагы бала. жаштагы Адилет. Адилетти Карпбек кубалап жүрөт. Эмнегедир Адилет эмне кыларын билбей улакты эми агасына өткөрүп бергени жатат окшойт, бирок тизигинен тартып алдыга эч коркпой эле кой деп сүйлөп бараткан. Бул Атайбек болчу, бирок ушундай көрдүңөрбү? Бул жерде жолтоо болуп аттынан жыгылып калды. Жана тизигинден сүйрөп жүргөндө ушундай кээ бирде айтайын деген оюм ошол болчу. Канчалык деңгээлде ушунун сүйрөп жүргөн ат тизигинен алып сүйрөгөн пайдасы бар билбейм. Оюн таласы кенен эле эч ким жолтоо болгон жок. Мүмкүн ал жерден өзү деле чимирилип, бурулуп, буйтап кетмек алат. Несі болса да улак жерге түшүп калды. Улантылуу да оюн. Атайбек 2-чи номер. 5-чи номерден Майтыков Максат Талас командасында көк футболкачан. Улакты жакшы эле эңип атат балдарыбыз. Менимче Датканын жигиттери дагы жерди көбүрөөк алып атат. Азыр көрөбүз кимиси эңер экен. Кубаныч Изабаев 1-чи номерде, Ешип Карпбек көк футболкачандарда. Майтыков Максат. Азамат мына бул жигитибиз мына кайрадан оюнга кошулгандыгына кубанып атабыз. Ушу балага айттык эле өткөн жылкы чоң мелдеште президенттик кубокто катуу жаракат алган башынан ушу балабыз этият болсо экен деп мына ойногонуна сүйүнүп атабыз. Бирок оюн деген оюн, балдар атаандаштары да эрежени бузбай ат менен урдуруп, сүздүрүп кетиши да мүмкүн. Кызып кетиши мүмкүн алаксып. Чабуулда Талас командасы. 5-чи номер Майтыков Максат. 31 жашта. Минген аты Арча Тору дейт. Улак дагы эле Максатта Арча Тору өткөрүп берди. Карпбекке Вулкан деген ат менен. Вулкан негизи момундай аттарга, каймана аттарды коюп, минген аттарды мен ар дайым айтып келем. Негизинен чүйлүк жигиттер аттардын көбүн орусча аттарды коюп жүрүшөт. Ушул таластык жигиттер ар дайым кыргызча коюп келген. Карагер, сары кашка, көк кашка, тор ат деп отуруп айтсак, мына Датка командасында аттардын баары тең кыргызча коюлган. Ошол эле ак кула, тел тору, чечен, батыр, алтын кашка, карагер, гүл сары, бай кашка, көк добул, Чыңгызхан деген аттар бар. Алтын сары деп бир гана бул жерде бир гана аты жүрөт. Мисалы
Каспар деген экен. Бул башка жактан келген ат окшойт. Ушундай болсо да булар негизинен дээрлик өзүңүздөр байкагандай бүт кыргызча кайман аттардын аты Датка командасы. Талас командасында деле ошондой болчу, бирок негедир быйыл башкача Рембо, Евро деген жүрөт. Вулкан, Зайчик, Ахиллес, Герб деген, Баклан деген аттар аралашып бараттыр. Геп анда эмес, негизгиси мыкты ат болсо болду. Ошондой аттар менен Талас командасы кайрадан эсепти дагы өзгөрттү жана көбөйттү 4-0. Талас Датка командасы. Мен жана да айтып кеттим, Талас командасы бул биринчи оюнда жеңишке жетишип атат. Эртең булардын группасында Бишкек шаарынын ГУВД командасы бар. Ал ГУВД менен бул оюнда эртең ойной турган команда Талас командасы. Ушундай кылып чечилген экен. Бул биздин балдардын уюштуруучулар группада, бул биринчи группада. Көрдүңүздөрбү, бул жакта таластык жигиттердин аттары гана бөлү жарып, номери жок оюнчуну көрдүңүздөр. Ары чапкылап жарып өтүп атат, бул додону топту жарып бөлүп атат. Өнөктөрүн дагы өзүнүкүндө кошо уруп кетип атат. Алтынбек Кожогулов Ахиллес менен Сейитбек турат таңдып 12-чи номерде. Сейитбек улакка жеткен жок, баягы эле улак теңип аткан Датка командасы Алтымышев Марат. Улакты көрдүңүздөр, жерден энген жагынан бул жактан Датка командасы жакшы чеберчиликтерин көрсөтүп атат. Азамат мыкты Шамдагай оюнчулары бар экен. 11-чи номерде бул Минур Шашимбаев, Минур 30 жаштагы жигит. Жеке 4-0 урматтуу көрөрмандар. Биздин 11-чи минутабыз. Экинчи таймдын 11-чи минутасы. Талас командасы көк футболка чан алдыда 4-0 эсебинин алдында келатат. Бизде дагы алдыда дагы 1,5 оюндун жарымы бар. Жөкү көрдүңүздөрбү? Жөкү оюн таласынын чети менен аутка чыкпай качып бараткан улак менен улакты алып азыр чабуулга чыгып аткан. Талас командасынын оюнчусу Жоки Орозбаев. Ойнотуп аткан Жоки өнөктөрдүн жардамы менен Тайгазанга жакындады. Азыр эми көрөбүз. Өнөктөрдүн жардамы керек болуп атат. Айткандай эле Кубанычбек Изабаев өзүнүн достору менен, өнөктөрү менен келип, жаш жигитке жардам берди. Биздин тажрыйбалуу оюнчуларыбыздын бири болуп калган Татынакай Орозбаев Жоки. Жана да айтып кеттик, бул командадагы көп эң жанагындай байгелерге ээ болгон оюнчулардын бири бул командада. Ошол эле Шерипбек Урмат сыяктуу биздин Орозбаев Жоки деген Татынакай жаш жигитибиз бар. Бул жана айтып кеттик, Кабылан командасынын катарында 3 жылдан бери ойноп жүрдү, 3-4 жылдан бери мыкты оюн көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын чемпиону болду. Спартакиаданын жеңүүчүсү болду. Азия чемпионатына катышып келди деп атабыз. Бул командадын негизги оюнчуларынын бири, бул баладан үлгү алса болот кийинки жаш балдар. Ошентип эсеп 5-0. Мынакей эми Сейитбекти көрдүңүздөр, чаап келет, эңип аткан, жана да эңген. Азыр дагы оюн башталганда бир көргөнбүз Сейитбек экинчи таймда. Бул дагы аты да өзү дагы мына ачылды окшойт. Оюнду эмне көрсөтүп аткан бул биздин Жоки менен Сейитбек, Карпбек жүрөт, Максат жанагыдай эле жана Алтынбек Кожогулов. Эки команданын аттарын көрүп атасыздар, учкай аттар. Ачып көздү жумгуча бир карасак өйдө жактагы аутка чыгып кетип атат оюн таласынан. Бир карасак ылдыйкы Тайгазанын тегерегинде жүрүшөт. Оюн ушундай өйдө төмөн ылдам өтүп атканда кубанычтуу албетте. Темп, ылдамдык жакшы. Датка командасында көрдүңүздөр Телтору ортого жолотпой атат атаандашын.
Seyitbek. Talas komandasında. Ulak jerde. Çuvak. Murzanayev Çuvak. Murzanayev Çuvak. Mına emi göröbüz kimisi julup keterken Çuvak jakşıra ulakты көтөргөн, бирок ажактан ал Сейитов Анарбектин уулу Сейитбек өнөктөрүнө жулуп алууга жардам берди. Азыр эми 10-номерде Урмат Раушан уулу Урмат Раушан уулу. Талас командасы кетти чабуулга. Шерипбеков Урмат. Жана биринчи таймда дагы өзүнүн командасын алдыга сүрөп, алгач кулакты Тайгазанга салган жигиттин бири. Мына эми Тайгазандын кырына түшүп калды, кимиси биринчи жетер экен. Эшип Карпбек. Эшип Бактияр экен, кечиресиздер. Бул Бактияр деген жигит, Азамат. Бактияр, Сейитбек, Урмат. Кезектеги улакты Тайгазанга түшүрүштү. 6-0. 6-0. Бул бизден экинчи таймдагы оюн, биринчи Норус турниринде биринчи оюнубуз, биринчи группадагы Талас командасы жана Датка командалары. Талас областынын 2 командасы беттешип атат десек туура болор. Улак жерде кайрадан Кызыл футболка Датка командасы чамдагыла намыска келип, жерде эсеп 6-0 болуп кетти. Бул командалар бири-бири менен дайым ойноп жүргөн. Талас областында жана айтып кеттим, жакында эле 4-мартта турнир болду. Таласта губернатордун кубогу деп областтык жетекчисинин кубогунда булар финалга чыккан. Азыр эми Кожогулов Алтынбек Ахиллес деген аты менен чабуулга чыгып, Тайгазандан ашып баратат. Кайрадан аутка чыкпастан Кожогулов Алтынбек көрдүңөрбү? Ойнотуп аткан Алтынбек Кожогулов. Мондай өзүнүн атына ишенип, өнөктөрүнө ишенип чабуулга чыгып атат Алтынбек Кожогулов. Отуз 4 жаштагы жигит. Минген аты Ахиллес. Бул жерден дагы ыңгайсыз болуп калды албетте. Тайгазандын ар жагынан келатып, ушундай ыкма менен ыргытса, оң жактан солду берсе мүмкүн туура болмок. Бул жерде ыңгайсыз болуп калды. Кайрадан чабуулду эми башташ керек. Жөкү Орозбаев жүрөт жанында. Көрдүңүздөрбү аттардын ылдамдыгын? Мына 3 айланып Ахиллес көрөрмандарды таң калтырып атат. Минген аты дагы чарчабайт экен, өзү дагы. Бердем Датка командасы жетип калды. Жөкүнү аутка сүйрөп чыгарыштар жакта. Бул Атайбек бар экен арасында. Атайбек, Чубак деген жигиттер Датка командасынын оюнчулары. Улак ортодо кайрадан жекеме-жеке 6-0. Урматтуу көрөрмандар, 18-минутта Сейитбек менен Муса 2-12-номерде. Муса кимиси алар экен? Сейитбек аутка чыгып кетишти. Анарбек уулу Сейитбек 21 жаштагы бала.
Кичинекей жашынан 9 жашынан 11 жашынан баштап бул баланы мен көрүп билип калдык. Соңкөлдө өткөн Талак Батыр турниринде ошондо 11 жаштагы бала, 10 жаштагы бала гүлүк чаап биринчи келип Талак Батырдын Аламан байгесинде биринчи орунду ээлеген ат чабышта. Ошондо бул бала 10 жаштагы бала болчу. Мына азыр эми ошондон бери мыкты улакчыга айланды. Атасын тартып, атасы биздин атактуу Анарбек Алсейитов, агалары Мирлан Алсейитов, Жишан Кайырбеков деген агайлары бар. Өзү да мына мыкты улакчыга айланды. Кудай буйруса ушундай балдары көбөйө берсин, көз тийбесин буларга. Кезекте улакты Карпбек Эшиев. Карпбек Вулканы менен дагы эсепти өзгөрттү. 7-0 19-минутта Эшиев Карпбек. Бу дагы биздин 30 жаштагы балабыз, спорттун чебери. Бул биздин 16 марттагы оюндар. Ар бир күнү 4төн оюндар болот, урматтуу көрөрмандар. Биздин оюнубуз дагы экинчи таймыбызда аягына чыкты. Акыркы секундаларда улак тайгазанга түшкөн. Эми командаларыбыз дагы бир 10 мүнөт. Үчүнчү тайм, урматтуу көрөрмандар, Талас жана Датка командаларынын ортосундагы 20 мүнөттүк убакыт калды. Бул биздин 2014-жылдагы жаңы сезондун ачылышына карата, Норус майрамына карата өтүп аткан турнир, Норус турнири деп койсок болот. Биринчи оюн Талас Датка командалары. Быйылкы Норус мелдешине 12 команда катышып атат. 12 команда 4 топко бөлүнүштү 3-3төн. Демек биринчи группадагы биринчи топтогу командалар мына бул 2 команда жана ГУБДнын Бишкек командасы болуп 3 күн бою группалык оюндарда группанын биринчи орунду ээлеген команданы аныкташат. Бул биздеги биринчи оюн. Биринчи оюн Таластын 2 командасы беттешип атат, Талас менен Датка. Талас командасы жана айттык, бул биздин жаңы эски командасы болуп десек болот. Эски жаңы мурда ынтымак командасы болуп жүргөн. Мына 2 жылдан бери биздин Талас областында улуттук көкбөрү оюнда жетекчи алмашылып, федерациянын жетекчиси Бегалиев Талас келип, командалардын оюндары өзгөрүлүп, аттар да өзгөрүп, чеберчиликтер да жогорулап, жакшы ийгиликтерге жете баштады окшойт. Аракет бар жерде бир ийгилик бар дегендей көрдүңүздөр. Быйылкы Таластын 2 командасы жакшы чеберчилигин көрсөтүп, мыкты даярдык менен келишкен экен. Дагы бири-бирине түшүп калганы гана мүмкүн туура эмес болгонсойт. Таластын 2 командасы бирок эми Чучугулак деген Чучугулак күч атасын тааныбайт. Күчтүүлөрү жеңсин, күчтүүлөрү финалга чейин жетсин. Көрөбүз, бул оюнда Талас командасы күчтүү болуп турат. Менимче 7-0 эми Датка командасына кыйыныраак болуп калат окшойт. Дагы 20 мүнөттүн ичинде албетте тайгазанга улактар түшөт, 2 тайгазанга тең түшсө деген ойлорубуз бар. Оюн канчалык тайгазанга улактар көбүрөөк түшсө, бизге дагы көрөрмандарга да кызыктуураак болуш керек. Бирок 2 командага бирдей болсун. Өтө эле чоң жеңиш болуп кетсе бир командага, анда да туура эмес болгонсуп калат. Көрөрмандардын баардыгы ансыз да жаңы командаларга, жаңыдан түзүлгөн, тажрыйбасы жок командаларга күйүп-пышып ошолорду колдоп турушат. Ал эми күчтүү командалар албетте аларга дагы сөзсүз колдоо керек, бирок ошондой болсо дагы тажрыйбалык өзүнүн чеберчиликтери менен ар дайым жеңишке жетишет эмеспи мындай оюндарда. Бул оюнда Датка командасы дагы жакшы эле даярдык менен келгени көрүнүп турат. Аттар да жаман эмес, бирок тек гана бул эсеп 7-0 дегенди өтө эле начар экен деп айтканда сөз барбайт. Бирок ошого карабай эсеп жогорулап өсүп баратат.
Aldıda Talas komandası. Kadremi ulaqtı dagı ele Talastık jigitleri bul Urmat eken, Urmat, Ravuşan oğlu Urmat. Bu da 23 yaştagı bala. Önöktörü menen çabulga çıkууга hareketlenүүдө Eşiyip Karpbek'e verdi. Eşiyip Karpbek, Japakey Bahtiyarken geçiresler. Eki ak şelem kiygen oyuncu var Talas komandasında. Biri Bahtiyar, ikincisi Karpbek. 7. jana 8. nomerlerdeki iki oyuncu ak şelemmen oynap atat. Altınbek Eşiyip Bahtiyar geçiresler anjanında önöktörü menen жалгыз çabulda Bahtiyar atandaşlar jetpey kaldı. Emne olar ki oy gördüңүздөр mü kanday ırgıttımda. Bul jerde öýde de götөрülbeyt. Mындай kүү menen kelat öyle Taygazandын kırına bul özünçe жаңылыкma. Men mындай ulakты salgan birinci jolu görüp atamın. Türtüp jiberdi. Bu Japake Bahtiyar'dan nesi olsa dağı en koos goldordun biri desek bolat. Şeverçiligine taң bersek bolat. Japake Bahtiyar 23 yaştagı jigit, mingen atı Zayçık deyt. Sport çeverdiğine talapker. Айтмакчы Bahtiyar egerde былтыр şu Talas komandası menen биздин Norus майрамында финалга чыккан болса, демек bu baladагы спорттун чебери деген наамды толтурган. Bu balanda sportun çeviri desek bulat. Negizile uşul uçurdan paydalanıp efir arkulu bardık komandalarga aytıp koyuşum gerek. Bu yılkı Norus turnirinde finalga çıkan komandalar jana bizdin sportun çeviri degen naamды толтурушат. Bu birinci oyundan başta aytaylık. Kimisi finalga çıksa, finalды jengen albette sözsüz, birok finalga çıkan komandalar dağı былтыркы Norus mayramından baştalıp Norus turnirinde dağı şu Talas menen kabılan çıksa gerek ele. Şu finalga çıkan komandalar sportun çeviri bolgan. Demek Bahtiyar'dagı Japakeyev'de sportun çeviri dep aytsaňga toluk hukugus bar. Geçiresler Joki Orazbayev. Joki Orazbayev özünün komandasına 9-nчы ulakta alıp geldi. 9-0. Orazbayev Joki. Bizdin davir 26 yaştagı 27 yaştagı mıқты ulakçılarыбыздын biri dep aytabыз. 9-0. Бұл биздин 16 марттагы башталган Norus bayramına arata ötüp atkан eldeştin birinci oyunu, birinci günü Talastın iki komandası betteşip atat. Talas jana Datka komandası. Datka komandasını ayttık. Murda Oyqayың dep atalıp kelgen. Bu komandаны жалгыз Сатыбалдиев Алымкул деген жигит өзү жалгыз команданы түптөп, таптап, демөөрчүлүк кылып жүрөт. Мына bu yıldan başlap Datka деген ат менен чыгып атышат. Bu komandага dagы kийинки oyunlarda ийгилик каалайлык. Ал эми азыр мына көрдүңүздөр бул оюнда азырынча Talas komandасы күчтүүрөөк кылып 9-0 эсебинде чоң эсеп менен, чоң артыкчылык менен алдыда келатат. Demek bu Talas komandası bu özünün grupasında Guudi komandası menен betteşip erteң Guudunu da utsa tüzüle jarım finalga çıgat. Ereje boyunca har bir 4 topta birinci orunda elegen komandalar jarım finalga çıgat. Birinci gruppada birinci orunda elegen komanda menен ikinci gruppada birinci orunda elegen komandalar birinci jarım finalda tüzöt. Jana 3-cü, 4-cü gruppaların jеңүүчүлөрү ikinci jarım finalda tüzet. Şöntüp al oyunlar 20 Mart'ta oynanat ağa çeyim. Buna birinci günden başlap men uşul komandalarda Talas komandasına dağı uşul finalga çeyim жетүүsüne tilekteşmen. Sebebi uşunday oyunlar mıқты oyunlar көрсөtüp atat. Men oylayım bu ikinci gruppada bizde Börlü komandası menen mümkün aldıda Asılbaş Karabalta komanda kimisi bolsa da ular menen teң taylaşıp oynay turgan толук жөндөмү бар. Бул Talas komandасы экен. Улак азыр эми Урматта, Урмат, Равушан уулу Урмат. Улак жерге түшүп калды. Эми балдарды өзүн
Gördüңүздөр жерден эңкеби жагынан, эңүү жагынан бу датка командаласы мүмкүн таластык командасынан артыкчылык кылып аткандай сезилет. Атайбек Эгембердиев кайрадан Атайбек Эгембердиев чабуулда. Сейитбек Анарбек уулу кубалап жүрөт. Атайбекти Тайгазанга жолотпой Максат Майтыков. Максат 5 номерде талас командасында Раушан уулу Урмат жана Кожоголов Алтынбек деген жигиттер азыр коргону чебен кайтарып турушат. Кадыр эми даткан жигиттерин көрөбүз. Эмне кылар экен, эмне болор экен. Жок, акыры датка командасы дагы үлгүрдү. Улакты Тайгазанга салууга 10-минутада, бул 10-минутта биздин датка командасындагы Эгембердиев Атайбек деген жигит мына эсепти кыскартты. Кичине да болсо бул эми командалардын оюнчуларын да көңүлү көтөрүлүп калар деген максатта көрөрмандар дагы биз дагы карап турайлык, мүмкүн оюн да кызып, Тайгазандарга улактар көбүрөөк түшүп. Улак кайрадан көтөрүлдү. Дагы эле мына көрдүңүздөр 8-номерде Бейшекеев Мурат датка командасында. 3-номерде бул Чубак экен. Чубак улак атаандаштардын Тайгазанын жанына келип түшүп калды. Эңкейип аткан Жапакеев Жоки Оразбаев экен ал. Жоки Оразбаев. Карпбек Эшиев, Карпбек. Майтыков Максат, Жоки. Айдан жайдан чыгылып ар жагынан бер жагынан чыга калып эле улакка биринчи жетип атат бул Жоки. Аты дагы бою кичинекей, өзүнүн бою да кичинекей. Шамдагай жигит, мына көрдүңүздөр аралап барып эле улакка жетип калып атат Жоки. Ошондой эле бою кичинекей бизде Карпбек бар талас командасында. Бирок булардын бойлору кичинекей, карлуу балбан жигиттер. Чоюн билек көкбөрүчүлөрүбүз Карпбек, Сейитбек деген жери Максат жүрөт. Мынакей Жоки дагы эле жабышып жүргөн көрдүңүздөр. 7-номерде атаандашы Акбаралиев Кеке. Улак менен Üçüncü номер Чубак. Датка командасы чабуулда караңыздар. Абдан мындай кызыктуу учур болуп атат, кооптуу жагдай. Талас командасы өзүнүн Тайгазанын кайтарып атат, жанталашып. Эшип Карпбек, Жоки Орозбаев жүрөт көрдүңүздөр. Биякта Майтыков Максат. Улакка жете албай дагы эле Жоки жулуп кетти көрүнөт. Эшип Карпбек, Жоки Орозбаевге өткөрүп берди. Бирок эми аутка чыгып кетти окшойт. Оюн таласынын четинде улак кайрадан жерден көтөрүлдү. Таластын датка командасы 10-номердеги таланттуулуу Адилет. Ушул жигитти мен экинчи жолу көрүп атам, жана улакка тийип şu gelecek gen жаш oyunculardan biri görünüyor. Meyakta 21 yaştaki oyuncu. Geçireçler kayradan Joki'ge yemi hiç kim jetpey kaldı görünüyor. Gördüğünüzler ve momday olup urutkanda yolu ulak Taygazanга düşpey kaldı. Demek bu ballarga dagı köp nerselerdi үйрөнүш керек. Çapıratı urutkan bu lit siyaktı ыкмаларды так аткарууга дагы убакыт бар. Кудай буйрса алды да. Бул биринчи эле оюн Тайгазанга ойноп аткан турнир, биринчи турнир болгондуктан көп нерселер мүмкүн кышында унутулуп калгандыр. Машыгуу албетте жүрүп атты бир ай бою. Бирок албетте мондай тажрыйбалар оюн аркылуу гана тажрыйба топтолот, тажрыйба келет.
Құдай бұрса анын бар тең алды да. 14-нче минутта 9-1. Талас менен Датка командаларынын ортосунда кызыктуу оюнду карап атасыздар. Көрдүңүздөр, биякта Эшип Карпбек менен 4-номерде Койгелдиев Марлис экөөлөп жулуп алууга аракеттенүүдө атаандашынан. Бирок дагы да болсо улак Датка командасында окшойт. Эшип Карпбек жулуп кетишти, акырында жулуп кетишти. Майтыков Максат, Эшип Карпбек Талас командасы чабуулга чыга турган болду. Көрдүңүздөр, бул команданын минген аттары бул биздин оюн таласын 2 секирип эле жетип калып атат. Оюн таласын Тайгазанга күлүк аттар. Бирок Датка командасы да кайрадан тосуп калды. Тайгазанын көрөбүз эмне болор экен. 1-номерде, 4-номерде бул Койгелдиев Марлис улакты басып жүрөт. 9-1. Мына биздин улакчыларыбызды көрүп атасыз. Ар жагында күйөрмандар, мындан кийинки ойной турган оюнга чыга турган көкпөрчүлөр жамбаштап жатып алып, көрдүңүздөр, бул оюнду көрүп атышат. Негизи эми бул жерден алысыраак болуш керек. Бул жерде атайын оюн көрө турган трибунабыз дагы бар. Ушу балдарды ошол жака эле чыгарып койсок жакшы болмок. Өзүбүздүн маданияттыбызды дагы кичине көрсөтүп койсок жакшы болмок. Сейитбек Анарбек уулу Сейитбек, Талас командасы. Узатып алып, эми шашпай өзүнүн Тайгазанын жанынан Баклан деген күлүгүн чаап өтөйүн деп атат. Мына өнөктөр жол ачып берсе, атаандаштарын торуп жол ачып берсе, мүмкүн Сейитбек улакты Тайгазанга салат. Жок, бул жолу болбой, кайрадан ойнотуп аткан Сейитбек. Убакыт бул командага ойноп атат. Талас командасында 9-1 бар, шашпайт. Эшип Карпбек мага берчи деп атат, көрдүңүздөр. Мына агасына өткөрүп берди Эшип Карпбекке. Эшип Карпбек бу дагы ошондой эле ылдамдык менен Тайгазанга жакындап баратат атаандаштарынан да. Бирок Даткалык жигиттер дагы да тосуп калышты. Кайрадан кайталаш керек болуп атат окшойт. Эшип Карпбек ордунан чимирлеп Тайгазанга барды, жана улак Тайгазанга түштү. Көрдүңүздөр, 3-2 бөлүгү улактын 3-2 бөлүгү Тайгазанга түшкөн. Анткан ортодо калыс оюнду токтотту. Анан улак өзүңүздөр көрдүңүздөр, толугу менен биротоло Тайгазанын ичине кирип, оюндун эсеби дагы өзгөрүлдү. Ал эми Тайгазанда билесиздер, тереңдиги 50 сантиметр болот, бийиктиги 1 метр 20 сантиметр, капталы туурасы 80 сантиметр биздин Тайгазан. Бийиктигин айттык 1 метр, айланасы алды жагынан 4 метр 60 сантиметр, үстүнөн 3 метр 60-80 сантиметр деп мына ушундай эреже менен курулган, ылайыкташтырылган Тайгазан. Бул өзүбүздүн 18-чи минуттабыз, экинчи таймдагы. 3-чү таймдагы кечириштер 11. Улак жерде. Датка командасы дагы эле көтөрүп атат. Улакты көрдүңүздөр, 6-номерде Кенжебаев Талгат деген жигит. Бу дагы 21 жаштагы оюнчу. Жаш оюнчулар. Жана да айтып кеттим, улакты жерден эңүүдө, жерден көтөрүүдө Датканын жигиттери артыкчылык кылды окшойт. Бирок негедир Тайгазанга жетпей, Тайгазанга жетсе улакты сала албай жатышат.
же аларга жолтоо болуп атаандаштары ортодон чыга калып алдынан чыгып Тайгазанга жеткирбей аутка сүрүп чыгарып атканын көрүп атабыз. Улак кайрадан жерге түшүп калды. Бул оюндун жыйынтыгы өзүңүздөр көрдүңүздөр 11 эсебинде аяктап келатат. Себеби биздин оюнубуздун аягы дагы 19-мүнөттө. Эми бул оюнда 2014 жылдагы биринчи официалдуу мелдешибиз Орус Майрам Нагаловда өткөн турнирдин жеңүүчүсү биринчи оюнда Талас командасы болду деп толугу менен ачык айкын айта берсек болот. Себеби убактыбыз бүтүп баратат. Бул команда биринчи группадагы Датка, Талас жана ГУВД Бишкек командаларынын ортосундагы беттешүүлөрдөгү биринчи оюну болот. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, биздин Талас командабыз жеңишке жетишти. Кудай буйруса, мына биздин турнирибиз ошо менен башталды. Жакшы башталды, кызыктуу башталды. Акыркы секундалар. Он экинчи номердеги Муса Шаршембаев Датка командасында жана Алтынбек, Кожогулов Алтынбек өзүнүн кашкаты менен Ахиллес деген ат экен. Биздин убактыбыздагы мына акыркы секундалар өтүп атат. Бул эки команданын ортосундагы оюндарды көрдүбүз. 11 эсебинде акыркы чабуулдар болуш керек. Азыр эми Датка командасы жок, Тайгазанга жетпей калды. Убактыбыз бүттү. Ошентип, урматтуу көрөрмандар, мына бүгүнкү күндөгү биринчи оюнубуз 11 эсебинде Талас командасынын жеңиши менен аяктады. Бардык көрөрмандарды бүгүнкү мелдештин ачылышы менен куттуктайбыз. Ар бир командабызды, өзүбүздүн көрүп көрүүчүлөрүбүздү бүгүнкү мелдештин башталышы менен биринчи оюну менен куттуктап, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат бул командаларга. Талас жана Датка команданын ортосундагы эсеп 11. Талас командасы жеңишке жетишти. Омин.